Бишкек алыш, Мурзабеков атлет, Долон спорт клубу. Талас Абдужалил уулу жашыл кийим менен Кызыл Кыя шаарынан келген балбан. Атандашы Исабай Элмурат уулу улуттук классикалык күрөш спорт клубунан. Жана эми келиңиздер. Бул спортчулардын эрдигине чогуу күбө бололу. Талас 2000-жылы төрөлгөн. Исабай болсо 98-жылы төрөлгөн. Ооба, чындыгында эң эле улуу спортчулар 94-93-жылы төрөлгөн спортчулар экендигин айтып өтөлү. Анын үстүнө бул эң жеңил салмактык чембирдик. Быйылкы Кыргызстан ички чемпионатында жана таза жеңиш жок. Башка алыс тазаны ыйгарууда, каптал калысы жана ортодогу калыс 2 упайды ыйгарууда. Исабай Элмурат уулуна жаман эмес, эң жакшы күрөштү азыр эки спортчу амалга ашырышты. Жакшы. Кайрадан эми. Спортчулар ушул өздөрүнүн курларын байлап алышкандан кийин беттешти улантышат. Беттеш улантылат. Талас Абдужалил уулу жана Исабай Элмурат уулу экөөсү абдан күчтүү спортчулар экендигин көрүбүз. Таза жеңишке Сексенбаев Элдияр жетишти. Исхак Разаков спорт мектеби. Жашыл кийимчен балбан. Исхак Разаков спорт мектеби. Көк кийимчен балбанга биринчи эскертүү. Каптал калысы жашыл кийимченди көрсөтсө, ал эми ортодогу калыс жашыл кийимченди көрсөттү. 1 упай көк кийимчен балбанга Исабай Элмурат уулуна улуттук классикалык күрөш спорттук клубунан. Азим уулу Бакытбек спорт клуб боец. Кайрадан спортчулар өз аракеттерин улантышат. Алыш күрөшү чындыгында абдан бир тарыхка бай спорт түрү экенин айтып өтөлү. Эй, баракелде! Таза жеңиш Азамат Исабай Элмурат уулу атандашына эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен кийинки баскычка жолдомо алды. 1 мүнөт 56 секунддун ичинде атандашын артта калтырды. Тойчиев Бекжан, Бишкек алыш, көк кийимчен балбан Мурзабеков атлет, Долон спорт клубу. Даярдансын Жумагулов Сүйүн, Токтогул, Абдырасулов Марлен, Долон. Бекжан Тойчиев жашыл кийим менен Бишкек алыш спорт клубунан. Атандашы Адилет Мурзабеков болсо Додон спорт клубунун тагыраагы. Экөөсү тең туш тагыраагы. Экөөсүнүн тең төрөлгөн жылы 1 жыл, 2000-жылы эки спортчу тең төрөлгөн. 19 жашка кадам ташташты балбандар. Келечек ээлери Бекжан Тойчиев жашыл кийим менен күрөш алып барууда. Ал эми атандашы Адилет Мурзабеков болсо көк кийим менен күрөштү алып барып жаткан жайы бар. Дагы да болсо сиздер менен биргеликте байкай туралычы. Бекжанбы же Адилетпи? Кайсынысы же болбосо кимиси бул беттешти өзүнүн пайдасына чечип коет болду экен.
2 спортчу азырынча 5 секунд күрөштү. Көк Упай кийим чембалбанга биринчи жарата эскертүү. элек, мына эми гана көк кийим чембалбанга Акыркы тагыраагы эскертүү алган балбан Адлет утуу Мурзабеков эскертип алууда. Биттеш ушул нукта соңуна чыкса, анда Адлет Мурзабеков жеңил ызасын татып калышы толук ыктымал. Улам абайлап жүрүш алып барыш керек жана бир упай менен чай көк кийим чембалбанга. Ооба, дал ошондой Адлет Мурзабековго өзгөчө аракет жасагандыгы үчүн бир упай. 1-0 эсебинде Адлет азыр алдыга чыгып алды. Жашыл кийим чембалбанга экинчи эскертүү. Та, бу жерде 1 секунддан калганына жылгылат деген камерада. Качкан. Камерага түшөтасың сен. Арасында. Ал ортодо спортчулар дагы да болсо өз аракеттерин жасашууда. Мына эми гана байкап турганыңыздардай эле Адлет Мурзабеков атаандашына мүмкүнчүлүк бербестен өзүнүн мыктылыгын жаратууда. Ошол эле үчүн дагы бир аракет жасаганга аракет жасап көрүш керек болчу, бирок байкаганыңыздардай эле Таза жеңишке жашыл кийим чембалбан Карапбек Ислам жетишти. Бишкек алыш. Кеттеш барган сайын соңуна жакындоодо Адлет Мурзабеков азыр алдыда. Атаандашы Бекжан Турчуев болсо болгону бир упай айырмачылык менен артта барууда. Ушул жерден азыр Бекжан чабуулга чыкканга аракет жасап көргөн болчу, бирок убакыт соңуна келип жетти. Бир гана упай айырмачылык менен Адлет Мурзабеков кийинки беттешке тагыраак кийинки баскычка жолдомо алды. Азамат Еңге чакырылат Жумагулов Сүйүн, Абдурасулов Марлен. Жашыл кийим чембалбан Жумагулов Сүйүнбек Токтогул. Көк кийим чембалбан Абдурасулов Марлен. Додон спорттугунан. Даярданып турсун Сантипов Баймырза. Москва спорт клубу. Кемиров Исхак Разаков. Сүйүн Жумгалов жашыл кийим менен килем үстүнө көтөрүлдү. Анын атаандашы Марлен Абдурасулов көк кийим менен. Сүйүн 2000-жылы төрөлгөн, Жалал Абад облусу Токтогул районунан келген спортчу. Атаандашы Марлен болсо Долон спорттук клубунан. Бул Кыргызстандын ички чемпионатына келип отурат жана таза жеңиш, бирок каптал калыстар 2-ден гана упай калды. Ортодо калыс таза жеңишти ыйгарган болчу, бирок Марлен Абдурасуловго 2 гана упай ыйгарылды. Каптал калыстардын азыр добушу менен эч кандай таза жеңиш ыйгарылган жок. Оп, бул таза жеңиш болчу, бирок калыстардын көпчүлүгү, каптал калысы жана ошондой ортодогу калыстын чечими менен кайрадан 2 упай көк кийим чембалбанга. Адлет Мурзабеков анын азыр секунданты челлендж алса да болмок. Таза жеңиш дегендей, бирок мына ушул жерден таза жеңиш, эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Азамат Адлет тагыраагы Марлен Абдурасулов болгону 42 секундда жеңишке жетишти. Азамат
чембалван Сатипов Баймырза, спорт-клуб Москва. Көк кийимчен Арген Темиров, Исхак спорт мектеби. Биринчи эскертүү. Аяган Турсун 60 килограммдык чембирдиктеги тандабал оюндары уланат. Алимжанов Курманбек, Исхак Баймырза Сатипов жашыл кийим менен Москва спорттук клубунан 97-жылы төрөлгөн спортчу. Атандашы Арген Темиров, Исхак Раззаков атындагы спорттук клубтан. Ал 96-жылы төрөлгөн спортчу. Көк кийим менен килем үстүндө күрөш алып барат. Байкап туралы окуялар кандай өнүгөт болду экен. Спортчулар дагы да болсо дагы ушул килемдин ортосунда өз аракетин баштоого даяр. Качан гана калыс алыш деген белги ыйгар арзамат. Беттеш башталат болуш керек. Аяган Турсун Рустамбек Азыбек, Алимжанов Курманбек. Баймырза Сатипов бираз активдүү баштагандай күрөштү. Ал эми атандашы Арген Темиров жана Арген Темировго ыйгарылат экен. Жаман эмес, жакшы. Демек, Арген Темиров жакшы баштады. Атандашы бираз активдүү элес калтырган болчу жана 1 упай Арген Темировго. Жашылга эскертүү. Стоп дегенде ыкма жасалган. Балбалдардын 30 секунд убактысы. Жок, демек стоп дегенден кийин аракет жасаган экен. Андыктан улам жашыл кийимчен спортчуга даярданып турсун Осман алды. эскертүү бар. Баймырза Сатиповго. Жана эми күрөш уланат. Стоп. Убакыт. Упай артыкчылык менен Эң жакшы, кандай гана мыкты аракет баракелди. Арген Темиров таза жеңишти колго киргизди. Болгону 1 мүнөт 7 секунд күрөш алып барды. Жана Арген Темиров кийинки баскычка жолдомо алды. Азамат. Нуртилек, Исхак Разаков, Жашыл көк кийимчен Абиров Санжар, Ысык-Көл обласы. Стоп. 60 килограммдык чембирдиктеги 22-чи жуп күрөшүн улантат. Нуртилек Стамколов, Исхак Разаков спорт клубунан жашыл кийим менен 96-жылы төрөлгөн спортчу. Атандашы Санжар Абиров. Ысык-Көл облусунан келген спортчу. Ал 95-жылы төрөлгөн спортчу экендигин дагы айтып өтөлү. Таза жеңишке
Ең жақшы. Бекташев Табдырбек Ош облысы 1 ұпай жашыл киім Атандашын тізелеткендігі үшін азыр. 1 ұпай, дағы 1 ұпай азыр. Ебарлат болуш керек. Демек, 2-0 Нұртілек Стамқұловқа. Бұл жолда ешқандай ұпай ұйғарылған жоқ. Демек, Чаволда ұпай ұйғарылған екен. Ережеге лайық. 2 ұпай. Нұртілек Стамқұлов азыр атандашына ешқандай мүмкіншілік бербестен өз әрекетін көрді. Biraz oy sonun. 1 ұпай жашыл киім жамалған. Мына шындай. Нұртілек Стамқұлов тағы Санжыр Абиров тағы. Абдан чапчаң, әрекетшіл, тырысшақ. Балбан екендігін көрудөстөр. Қайрадан 1 ұпай жашыл киімчен балбанға. 1 ұпай жашыл киімге ескертүү көпкө. Мына шындай. Ұпайды бірден чоғылты олтырғаздыр. Нұртілек Стамқұлов. Бұл беттешті өз пайдасына чечіп қойшы да елес қалуда. Таза жетіште Жаныбек Куулу Үсөк жетіште. Спорт клубта да. Эмнегедир экспортчунун ортосунда күрөш бираз Айтбаев, Ынтымақ, Ысықкөл, Тараев, Темірлан, жайлай түштү. Дайындалтырылған. Ең жақшы! 2 ұпай. 2 ұпай. Ескертүү көпкө. Аз жерден азыр таза Бұл жеңишти. беттешуді Жана беттеш соңуна келип техникалық жетти. жеңішке Биз чын жашыл киім жүрөктөн жамалған Нұртілек Сатымқұлов, Стамқұловду Спорттілек жетішті. құттықтайбыз. Исқақ Разақ спорт клубунан. Ал эмес Санжар Абировго башка мелдештерде ийгилик каалайбыз. Жашыл киім жамалған Айтыбаев, Ынтымақ, Ысықкөл облысы. Көк киім Тағаев, Темірлан, Қашқарата шары. 2 ұпай Көкбұрчан балуанға. Даярдан тұрсын Жанболатұлы Ақылбек, Ысықкөл, Абытов, Исабек, Додон. Алыш кийинки беттеш башталды. Ынтымақ Айтбаев жашыл кийим менен Ысыккөл облусунан, Темирлан Тағаев Кочкорота шаарынан келген спортчу. Темирлан Тағаев 94-жылы төрөлгөн. Ал эми атандашы Ынтымақ Айтбаев болсо 93-жылы төрөлгөн балбан. 1 жаш айырмачылык бар. Бирок биз буга чейин көрүп келдик. 9-10 жаш айырмачылык болгондугуна карабастан спортчулар 1 ұпай жашыл Курчан балуанға. өздөрү мыкты деңгээлде Жашыл киім жамалған көрсөтүп келе жатышты. Ыкпак колдонбой күрөштөн качаткан үчүн. Ынтымақ Айтбаевга эскертүү берилет. Жашыл кийимче балбанга дагы да болсо Көкбұрчан балуанға. эч ким азырынча упай жарата элек. Ушул жерден мүмкүнчүлүк жаралышы мүмкүн. Эң жакшы, бирок экөөсү тең азыр бири-бирине мүмкүнчүлүк бербестен кандай десем Бакой, көрсөт мени. алды жөнгө салып кете алышты. Жаман эмес. Кайрадан эле Ынтымақ Айтбаев өз аракетин жасоодо. Бакой,
Бул жака келдим. Темирлан Тағаев дагы мүмкүнчүлүк бербей жатат жана 1 упай көк кийимчен балмага. Дал ошондой. Темирлан Тағаев. Жакшы. Кайрадан белдерден бекем кармагандан кийин беттешти улантууга ортодогу калыс уруксат берди. Убакыт абдан бир соңуна жакындап келүүдө. Азырынча минималдуу упай айырмачылыгы менен дал ушул Темирлан Тағаев ийгилик жаратып жаткан мезгили. Жашыл бурчак 2 упай. 2 упай жашыл Ынтымак Айтбаевка. Эми калган секундаларда Ынтымак азыр алдыга озуп чыгып алды. 2-1 эсебинде. Ал эми атандашы Темирлан Тағаев болсо азырынча эч кандай упай жарата албай жатат. Эсеп 2-1 алдында жашыл кийимче балбан. Ынтымак Айтбаев 1 упай айырмачылык менен алдыга чыгып алган жайы бар экен. Алдыда көк курчан балбан. 3 кезеңде көк курчан балбан алдыда. 35 секунд. 35 секунд вакыт бар. Время. Вакыт. Эң жакшы. Стоп. Көккө эскертүү. Кезектеги эскертүү көк кийимчен спортчуга Темирлан Тағаевка классикалык күрөштүн эрежесине ылайык Көк кийимченге эскертүү. чалууга уруксат берилбейт. Илбегине чалбагыла. Классикалык күрөштүндө чалбайт, эскертүү аласың. 25 секунддай вакыт бар. Спортчулар Акыркы 25 секунд. кылдаттык Ортодогу калыстарды алмаштырабыз. беттешти күзөтүүдө. Даярданып турсун Ынтымак Айтбаев 1 упай айырмачылык менен алдыда келүүдө. Ал аракет жасаш керек. Стоп. Жашыл кийимче балбанга колдо чыгаргандыгы үчүн экинчи эскертүү. Экинчи эскертүү, эгер азыр Ынтымак жок дегенде 1 эле упай алып кала турган болсо, анда Акыркы 5 секунд. тагыраак Темирлан Тағаев анда бул жеңишти жеңип алат. Бул беттешти жеңип алмакчы. Алыш жана Килемге балбандарды чакырабыз. Жумадилде беттеш соңуна келип жетти. Убакыт дегенден кийин гана аракет жасайт. Биз чын жүрөктөн Ынтымак Айтбаевди кийинки баскычка жолдомо алыш менен куттуктап өтөлү. Эми Темирлан Тағаевка башка мелдештерде ийгилик каалайбыз. Килемге чакырылат. Данияр уулу Иманалы, Анарбеков Нурмолда. Даярданып турсун Боронбаев Данияр, Тубатбек уулу атлет. Жашыл кийимчен балбан Жамбулат Акылбек Ысыккөл, көк кийимчен балбан Абутов Исабек Тодон. Даярданып турсун Шукуров Толубай, Лейлек району, Алымкулов Сыйбыр, Токтогул району. Килемге чакырылат. Данияр уулу Иманалы, Анарбеков Нурмолда. Акылбек Жамболот уулу жашыл кийимчен балбан 94-жылы төрөлгөн Ысыккөл облусунан. Атандашы Сабек Абытов 2000-жылы төрөлгөн Долон спорт клубунан. Байкай туралычы бул чембирдик тагыраагы бул жуптукта кайсыл спортчу жеңишке жетет болду экен.
жана байкап турганыңыздардай эле эң жакшы азыр Акылбектер аракет жасап көрдү. Капталга калыс. Колун бурдан көбөрүп койбой, көп кийимчен атам. Кармаштар. Жакшы Сабик Абытов жана көтөрүш керек. Бирупай көккө жашылга эскертүү колун чыгарган болчу. Сабик бүрүнүп эле себинди. Алдыда келүүдө жана эки упай. Эки упай көп кийимче балбанга. Эң жакшы таза жеңиш. Таза жеңиш. Азамат Сабик Абытов 19 секундта беттешке жетти. таза жеңишке көп Ичинчиликте Мутутаевс. Абытов Исабек жетишти. Додон спорт клубу. Толубай Шүкүров Лейлик районунан келген балбан. 2000-жылы төрөлгөн. Жашыл кийим менен. Атандашы Сыймык Алымкулов. Ал дагы 2000-жылы төрөлгөн. Токтогул районунан келген. Ага чейин. Балбандардын 18 убактысы калды. Упайлары тең-тең. Время, стоп. Таблого түшөдү. Жок, убакыттан кийин болду. Бас акыркы действия менен таза жеңишке Данияр Уманалы жетишти. Толубай Шүкүров жашыл кийим менен беттешти баштады. Ал эми атандашы Сыймык Алымкулов көк кийим менен. Толубай Лейлик районунан келген балбан. Сыймык болсо Токтогул районунан келген болгон. Эки спортчу тең. 2000-жылы төрөлгөн. Жаш спортчулардын катарын толукташат. Азырынча беттеш дээрлик бирдей беттеш нукта башталгандыгын дагы көрүүдөбүз. Байкагаңыздардай эле экөөбүз тең бири-биринен бир аз чочулап жатабы жана Толубай Шүкүровго эки упай карылды. Азамат жаман эмес, чөл дегенде эле өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, Толубай Шүкүров эки упайды колго киргизе алды. Жаман эмес. Эми байкап туралы Сыймык Алымкулов кандай жооп берет болду экен. Дал ушул бизге кылып жаткан Сыймык бир аз жеңил жаракат алып калгандай. Керек болсо ортодо калысага жардам берди, албетте. Адамдык сапат деген болуш керек.
Алыш деп кайрадан беттешти улантууга калыс уруксатын берет. Дагы да болсо Толубай Шүкүров активдүү аракеттерин жасоодо. Жана эскертүү Толубай Шүкүровго. Турабек захват алган өзүн кармап аткандыгы үчүн 3-чү жолу. Биринчи эскертүү. Эгер 3 жолу эскертүү ала турган болсо, анда атандашы жеңишке жетип калышы мүмкүн. Андыктан улам калган мүнөттөрдө абайлашы керек. Жемге чакырылат Боранбаев Данияр, Кубатбек уулу Адилет. Даярданып турсун Анарбеков Нурдан, Асанбек уулу Кенжебек. Беттеш улантылат. Албетте байкап турганыңыздардай эле эки спортчу тең бир аз чарчап калгандай. Эми гана таза жеңиш бул. Жок, эскертүү демек чалып жиберген азыр атандашы Сыймык Алымкулов. Биринчи эскертүү. Андыктан улам Эсеп 2-0 алдында эч кандай упай каралбайт. Даярданып Кайрадан турсун алыш Анарбеков Нурдан, деген Асанбек уулу Кенжебек. белги менен спортчулар беттешти башташты. Экинөл эсебинде дагы ушул Толубай Шүкүров алдыда келе жаткандыгын да сиздер көрдүңүздөр. Ал эми атандашы Сыймык Алымкулов жаман эмес. Эң сонун азыр өзү Оканын курмандыгына айланып кала жаздады. Бир упай менин оюмча ошол жашыл кийим чемпионго берилиш керек болчу. Челленджда сурап жаткан мезгили Толубай Шүкүров. Калыстан. Жана эми ортодогу калыс, каттал калысы жана башкы калыс видео кайталоону карап чыгышат. Биринчи эскертүү жашыл кийим чемпионго. Чындыгында бул жерде чабуулга чыгып бара жатып Сыймык Алымкулов өзү жыгылып калган жайы бар. Кайсы бир деңгээлде Толубай Шүкүровдун секунданты туура эле чечим кабыл алгандай. Калыстар өзү ара карап чыгышып, андан соң жыйынтык чыгарышат. Мына сиздер көрүп тургандай эле жайлатылган тасмадан калыстар окуяны кандай өнүккөндүгүнө назар жүгүртүшүүдө. Бир упай Акыркы ыртмага жашыл кийимче балбанга 1 упай. Демек, ошол Жашыл кизең менен блок койгон. биз айтып өткөндөй эле 1 упай. Жашыл кийимче балбанга жана 1 упай. Жашыл кийимче балбанга 1 упай. Толубай Шүкүров. Эсеп 4-0 алдында жашыл кийимче балбан. Жашыл кийим захватты туура кармай эскертүү аласың дагы. Мына ушундай тарызды өз аракетин жасап жаткан мезгили. Балбандардын 40 секунд убакыты калды. Эң сонун жана таза жеңиш баракелде. Толубай Шүкүров. 2 мүнөт 9 секундта таза жеңишке Биз чын жүрөктөн жашыл кийимче балбан Толубай Шүкүровду куттуктайбыз. Толубай жетишти. Лейлек району. Кемге чакырылат Мыктыбек уулу Нуржигит. Жашыл кийимчен Мыктыбек уулу Нуржигит Казаков спорт мектебинен көк кийимчен болгон Насирдинов Акылбек
Москва спорт клубу. Даярданып турсун Мирас уулу Бекмамат. Нуржигит Мыктыбек уулу Султанбаев Айтбек. жашыл кийим менен Исхак Раззаков 2 ұпай көк құрчан спорттук балуанға. клубунан. Ал эми Арыраак жылтырган. атандашы Нуржигит Мыктыбек уулу. Жашылға екінші ескерту. Кийим менен Тез курс алмаштыр, убакыт кетти деп эскертип аласың. Ошол секундан жатып тургандар качпасыңар ара. куру туура эмес болгонуна байланыштуу Бир эле Сыймык секундан калганан качкан. Жаш Беке каршы азыр эми калыстар убакыт беришти. Белгиленген убакыттын ичинде кур табылбаса анда. жашыл кийимчен балбанда Демек мына 2 ескертүүсү бар. кур табылды, Көк эми кийимчен балбандын 5 ұпайы бар. беттешти улантса болот. Убакыт Сыймык Алымкулов ошол ортодо калыс өзү Даярданып турсун Мирас уулу Бекмамат. тактап, андан соң Сары курун байлап берет атандашынын. Сүккөн. Жана мына спортчуларды килемдин ортосуна чакырууда. Байкап туралычы. Сыймыкпы же Нуржигитпи? Сыймык 2000-жылы төрөлгөн Токтогул районунан келген жашыл кийимчен спортчу. Нуржигит болсо 2001-жылы төрөлгөн балбан 2 Исхак ұпай көк Раззаков құрчан балуанға. спорттук клубунан. Жашыл кийимчен балуанга 3-чү ескертүү. Колун курдан кой бергендигине байланыштуу. Упай дегендер атышчылык менен таза жеңишке Кубатбек уулу Адилет Чабуулга чыгуу үчүн азыр Исхак Раззаков спорт мектеби. атандаш өзүнүн аракетин жасоодо, бирок байкап туралы Килемге чакырылат Анарбеков Нурдан. жаман эмес дагы да болсо. Даярданып турсун Мураталы уулу Дастан. Спортчу тең өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө аракетин көрүүдө. Спорт клуб Москва. Бир мүнөт артта калды. Көзгө көрүнүктүү упайларды жасай элек. Ал ортодо ышкырыкка карап күрөш алып барыш керек. Жаштуу кийимчен балбанга Күрөшпөй жатылгандыгы үчүн эскертүү Сыймык Алымкуловго. Ал дагы 2 эскертүү ала турган болсо беттеш токтоп калышы мүмкүн. Андыктан улам эми калган мүнөттөрдө Сыймык Алымкулов токтобостон беттеши улантышы керек. Таза жеңишке Асанбек уулу Кенжебек жетишти. Исхак Раззаков спорт мектеби. 1,5 мүнөт артта калууда. Эч кандай өзгөрүү жок. Эки спортчу тең мындай көрүнүктүү чабуулга чыгып, көрүнүктүү Мураталы уулу Дастан. аракеттерин жасай албай жаткан чагы бар. Даярданып турсун Курманалы уулу Марлен, Акимжан уулу Руслан. Эң сонун чабуулга чыгууга жана 1 упай көк кийимчен балбанга менин оюмча. Таза жеңиш. Челлендж алыш керек. Ооба. Ал ортодо Нуржигит Мыктыбек уулунун маштыруучулары же болбосо секунданты макул эмес калыстардын чечимине. Каптал калыстары жана башкы калыс азыр ушул видео кайталоого назар жүгүртүшөт. Андан соң чечими өз күчүндө калабы же тескерисинче беттешти улантууга уруксат береби? Айтор өз ара азыр калыстыра карап чыгышып бизге жыйынтыкты билдирет. Bir упай жашыл курчан балбанга.
Демек чалгандыгы үчүн атандашына эскертүү, эч кандай таза жеңиш жок. Эскертүү боюнча эсеп теңделди. 1-1. Акылбек Насирдиновго эскертүү. Жана беттеш уланат. Таза жеңишке Мураталы уулу Дастан жетишти. Исхак Разаков спорт мектеби. Нуржигит Муктабек уулу жана Акылбек Насирдинов. Нуржигит жок, упай карган жок болчу. Ортодогу калыс эми гана капталгасын чечимдерин уккандан соң Нуржигит Муктабек уулуна 1 упай карды. Акылбек Насирдинов бир аз жеңил өзасында татып калган, тагыраагы жаракат алып калгандай. Биз ал болгонго ийгилик каалайбыз. Ортого калыстарды чакырабыз. Калган күрөштө дагы Чынтемир Ортодогу калыс өзүн жакшы деңгээлде көрсөтөт деген ишеничтебиз. Убакыт барган сайын соңуна жакындап калууда. Жуманазаров Нуржигит Муктабек уулу 2 упай. Эсеп айырмаланды 2-0. Эми Акылбек Насирдинов өз аракетин көрүшү керек. Убакыт барган сайын аз калууда, бирок калыс ортого чакырып жана таза жеңиш. эл аралык даражадагы калыс 2 упай көпкө. Эсеп теңделди. Апталдагы калыс Акиев Жээнбек 2-2. 2 упай. Бирок акыркы эскертүү менен азыр Курманалы уулу Марлен Акылбек Насирдинов жеңил өзасын татып калышы мүмкүн. даярданып турчу Акылбеков Адилет, Өктөрбек уулу Асылбек. 19 секунд убакыт бар. Бетештин соңуна чыгарына. Азырынча Симил Калымкулов. Эскертүүнүн натыйжасында ал артта калууда. Ат аталган балбандар. Жакшы, жана 2 упай. Эскертүү аласыңар. Жашыл кемчен балбанга 30 секундтан кечиккен балбан оюндан 4-2. Жашылга. Жашылга 2 упай. Ооба, такты киргизе өтүш керек. Колдон адашпак. Ортодо калыс ушул. Өзүнүн жеңинде, колунда байланып турган жашыл жана көк түстөгү кийимдерден жаңылып алган жайы бар. балбанга биринчи эскертүү. Акыркы секундалар жана ай баракелде 1 упай менин оюнча. Галат болуш керек. 1 упай. Ооба. 4-3 убакыт соңуна келип жетти. Биз Бул беттешимде упай. Нуржигит Муктабек уулун куттуктайбыз. Жашыл кийимчен Муктабеков Нуржигит жетишти. Вакыт бүтү. Муктабек уулу Нуржигит жетишти. Таза жеңишке. Упай артысында. Калыстырабыз. Даярданып Сапанов Доронбек, Кылычбек уулу Ринат. Өз уақытта чыккан. Кечигип келгендиги үчүн аздыр Бекмамат Мирас уулуна
Биринчи эскертүү жашыл кийимчен балбанга. Ал эми атандашы Айтбек Султанбаев эртен бери өз өнөктөшүн атандашын күтүп турду. Жана эми килем үстүндө кызыктуу эрөөлүү орун алчудай. Бекмамат Мирас уулу 2000-жылы төрөлгөн 5 сары спорт клубунан атандашы Айтбек Султанбаев. Ал дагы 2000-жылы төрөлгөн 2 упай жашыл кийимчен балбанга. Бекмамат Мирас уулуна дагы ошол ал Айтбек Сыркөл облусунан келген спортчу экендигин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Жана келиңиздер. Балбандардын 2 секунд убакыты калды. Бул чемпиондукта Упай артыкчылык менен таза жеңишке кайсыл спортчу Марлен жетишти. Аксы району. жеңишке жетет болду экен. Отуз 5 секунд күрөш алып барышты азырынча. Эч ким упай жарата элек. Бекмамат Мирас уулу 2 упай жараткан болчу жана атандашына Айтбек Султанбаевга 1 упай. Эсеп өзгөндө 2-1. Даярданып турсун Багышов Кудайберди, Талантбек уулу Баймурат. Мадан секундан шапын өтүп. Дээрлик балбандар 1 мүнөткө чукул күрөш алып барып коюшту азырынча. Болгон 2-1. Экспортчу тең абдан бир жай жана кылдаттык менен күрөш алып барууда. Шашкандан коркуп атса түңөлөт. Антон баарыңыздар көргөнүңүздөй эле спортчулар бирдей мүнөздө күрөш алып барып жаткан мезгили. 1,5 мүнөт артта калды. Упай жашыл кийимчен балбанга. Экспортчу тең 2000-жылы төрөлгөн. Ал ортодо жашыл кийимчен балбанга. Бир упай каралды Бекмамат Мирас уулуна. Жана эсеп сандары 3-1-ге айланды. 2-мүнөттөгү соңуна жакындап келип жаткан мезгили. Жана 1 мүнөт күрөш көрөбүз. Көк кийимчен балбанга Эскертүү Айтбек Султанбаевга. Абдан пассив. 2 балбанга тең бирден эскертүү. 3 мүнөт башталды. Бекмамат Мирас уулу колдо турган жеңишти тарттырып жибербеши керек. Жана 1 упай. Экинчи эскертүү жашыл кийимчен балбанга. 2 эскертүү орун алды азыр. Бекмамат Мирас уулунда дагы 1 эскертүү ала турган болсо, анда атандашына жеңиши кайрылып калышы мүмкүн. Анын үстүнө эсептик катыштагы 3-2. Болгону 1 упай айырмачылык бар. 1 упай көк курчан балбанга, жашыл курчан балбанга эскертүү. Колдун курдан кол бергендигине байланыштуу. Бир гана упай керек азыр жеңишке жетүү үчүн Айтбек Султанбаевга. Анткени атандашында 2 эскертүү бар. Балким тескерисинче дагы ушул спортчу
өзүн жаратып коюшу, өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп коюшу мүмкүн. Убакыт соңуна келип жетти жана бир гана упай айырмачылык менен Бул беттешүүдө упай артыкчылыгы менен атаандашы Бекмамат Мирас уулу Бекмамат жетишти. кийинки беттешке баскычка жолдомо алды. Жашыл кийимче калган Сапанов Дооронбек ишке алыш, көк кийимче Кылычбек уулу Ринат беш сары. Так, калыс топ. Жылма ошол жерде. Беш сарынын балдары, дагы ким барса, кач, оператор кач. Алда жүрүп беш айтып берип, бири-бирине кыйкырып атат. Тура эмесин тутасыңар, ченештин баары. Даярданып турсун Тынарбек уулу Азизбек, Айдаралиев Бекмамат. Демек, кийинки балбандар килем үстүндө жашыл кийим менен Дооронбек Сапанов 2000-жыл төрөлгөн спортчу Бишкек алыш спорттук клубунан. Ал эми анын атаандашы таза жеңишинен деген 2 упайчу дегенде эле дал ушул Дооронбек Сапановго. Рунят Кылычбек уулу Беш сары спорттук клубунан көк кийим менен килем үстүнө көтөрүлдү. Ал дагы 2000-жыл төрөлгөн спортчу экендигин айтып өтөлү. Жана спортчулар эми дал ушул килемдин ортосунда өз аракеттерин улантат. Дооронбек абдан мыкты деңгээлде баштады. Дегенде эле 10 секунддун ичинде ал 2 упайды колго киргизген болчу. Ал эми атаандашы азырынча Ринат Кылычбек уулу ийгиликсиз, дагы бир аз алсызырактай. Анткени менен ошол беттештин темпин өз колуна алып, 2 упай жок курчан болгонго алды өзгөртүп кетсе да болот. Жакшы, таза жеңиш. Азамат, биз чын жүрөктөн азыр Дооронбек Сапановду куттуктайлы. Сапанов Дооронбек ишке алыш. 2000-жыл төрөлгөн жаш спортчу. 53 секунд атызайышке Сапанов Дооронбек ишке алыш. Жашыл көк кийимче Айдаралиев Бекмамат, Ислам Разаков спорттук. Даярданып турсун Токтосун уулу Адилет, Сүйүнбеков Кыргызстан. Убакыт упай артыкчылык менен жеңишке Талантбек уулу Баймурат жетишти. Спорт клуб Додон. Килемге чакырылат Шарабидин уулу Ажибек, Добулбек уулу Имамбек. Даярданып турсун Ибрагимов Шарабидин, Үсөнов Манас. Өз убагында чыкпаганы үчүн жашылга биринчи эскертүү. Демек, Азизбек Тынарбек уулу жашыл кийим менен бир аз кечигип калгандыгы үчүн ага эскертүү. Ал эми Бекмамат Айдаралиевке эч кандай эскертүү жок. Сүйүнбеков Кыргызстан. Жана келиңиздер, байкап туралы. Бекмамат Айдаралиев, Исхак Разаков спорттук клубунан, ал эми Азизбек Тынарбек уулу Аксы районунан келген балбан. Дагы да болсо өздөрүнүн аракеттерин көрүшүүдө, чу дегенде эле азыр
Азизбек Нарбек уулу 1 упайга. Упай жоқ. Жок, эч кандай упай жок. Айландырбай көп туттар. Bir oroп карга Бекмамат Айдаралиев азыр. Коргондо жакшы өзүнүн бир эскертет, эки көрсөтүп койгон жайы бар. Гөл курчан болгонго эскертүү. Кимиси күчтүү болсо дагы ошол спортчу. Менимче бул беттешти өзүнүн пайдасына чечип коет болуш керек. Жакшы, Азизбек көтөрүш керек, көтөрдү. Тилекке каршы таза жеңиш азыр. Атандашынын пайдасына жеңишти карып кое алды. Баракелде Бекмамат Айдаралиев кийинки беттешке жолдомо алды. Секунданттар мына спортивный формада тренерлер чыккылачы. Шортачан арганда кимде чыкпастан. Спортивный формада болуш керек. Анан тренерлер чыккыла. Жашыл кийимчен Токтосун Ахмет Сакразаков спортбек. Көк кийимчен Сүйүнбек Кыргыз техникалык университетинен. Адилет Токтосун уулу Исхак Разаков спорттук клубунан 2001-жылы төрөлгөн. Атандашы Тыныстан Сүйүнбеков. Кыргыз мамлекеттик технологиялык университеттин атынан байкай туралычы Кайсыл Балбан бул беттешти болот. Тыныстан 98-жылы төрөлгөн. Ал эми Адилет болсо 2001-жылы төрөлгөн спортчу экендигин дагы айтып өтөлү. Дагы ушул килемдин ортосунда алыш дегенден соң гана беттеш башталып отурат. Ал ортодо 2 упай көк кийимчен болгонго. Дагы да болсо окуянын өнүгүшүн күзөтүп туралы. Эки спортчу тең абдан тырышчаак, аракетчил, чапчаң экендигин баамдоого болот. 1 упай Дээрлик кийимчен бирдей болгонго. аракеттерин жасашууда. Эскертүү жашыл кийимчен болгонго. Адилет Токтосун уулу Тыныстан Сүйүнбеков эч кандай азыр эскертүү да жок. Экөөсүндө тең баракелде таза жеңиш. 2 упай. Жок, 2 упай Тыныстан Сүйүнбековго. Башкалыс мына ушундай чечим чыгарып берди. Эсилерге салып өтөлүсүздөр. Жашыл бармагында ал. Жашыл кийимчен. 16-дан бирдик финалдык беттештерди көрүүдөсүздөр. Жеңишке жеткен спортчулар 8-ден бирдик финалга Жашылды курун оңдоп жолдомо алат. Жашыл кийимчен. Эскертүү аласың кайра. Бармагыңды айландырба. Бир мүнөт дээрлик артта калды азырынча 3 упай айырмачылык менен. Дагы ушул Адилет Токтосун уулу. Кечирим сурайм, Тыныстан Сүйүнбеков алдыда келүүдө. Сара. Капталга калыс. Токтот. Bir упай жашыл курчан болгонго 1 упай. Жаман эмес. Жашыл курчан болгонго 1 упай. Эң сонун 2 упай. 1 упай көпкө Жок, эскертүү. 1 упай жана эскертүү азыр Тыныстан Сүйүнбековго чабуулдан качып кеткендиги үчүн, колун чыгарып жибергендиги үчүн. Таблодо 3-1 эсеп сандары. 1 упай көк кийимчен болгонго. Жакшы, 2 упай көк кийимчен 2 болгонго. упай эскертүү жашылга. 5-1. Упай
Стоп. Упай артыкчылык менен жеңишке Добулбеков, Юманбек жетишти. Көгөтө. Эң сонун таза жеңиш бул. Баракелде, Тыныстан Сүйүнбеков кийинки баскычка жолдомо алды. Жарым чейрек финалда ал өз атаандашын күтүп калмакчы. Ал эми адилетке болсо башка мелдештердегини каалайбыз.